Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар кандай? Жакшы салдыңарбы? Анда эмесе кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү темабыз, балдар, сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдөрдүн айкындоочу мүчөлөрү боюнча маалымат алабыз, сүйлөмдөрдү кепте туура колдонуп, талдоо жолун үйрөнөбүз. Текст аркылуу сүйлөмдөрдү туура талдайбыз, макалдардын маанисин чечмелеп, сүрөттөр боюнча иштей алабыз. Улууларды урматтап, ата-эненин эмгегин баалай билүүгө үйрөнөбүз. Демек, балдар, сабагыбызды баштайлы. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү деп, менен баяндооштон башка сөздөр айкындоочу мүчөлөр болот. Алар менен баяндоошту жандап, айтылып жаткан ойду аныктап, толуктап, бышыктап турушат экен. Мисалы, куруш, сом сыяктуу эле акчаны билдирет деген сүйлөмдү карасаңар, эмне куруш бул сүйлөмдүн ээси. Эмне кылат? Билдирет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Калган сөздөр болсо, сом сыяктуу эле акчаны деген сөздөр айкындоочу мүчөлөрү болот. Айкындоочу мүчөлөр толкун сызык менен сызылат. Анда эмесе мен силерге кичинекей Асан жана энеси деген тексттин 2-бөлүмү менен тааныштырайын. Апасы кагаздагы эсепти окугандан кийин Асанга эч нерсе дебейт. Кечинде Асан үстөлдүн үстүнөн 250 куруш көрүп, абдан кубанып, чөнтөгүнө салып алат. Акчанын жанында бир кагаз жаткан болот. Ал кагазда Асандын апасына төлөй турган карызы деп жазылып, булар тизмеленген экен. 10 жыл үйдө бактылуу жашагандыгы үчүн эч нерсе. 10 жыл үйдө жеген тамагы үчүн эч нерсе. Ооруганда караганы, чыгымдары үчүн эч нерсе. Жакшы апасы бар болгону үчүн эч нерсе. Бардыгы биригип эч нерсе. Кичинекей Асан кагазды окуп, абдан оялып, ыйлаган бойдон апасын кучактап алып, кечирим сурайт да 250 курушту апасынын чөнтөгүнө кайра салып коет. Балдар, текстти түшүндүңөрбү? Келгиле анда биринчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурайын. Тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергилечи. Азаматсыңар, балдар, туура айтасыңар. Анда экинчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурайын. Тексттен 3 сүйлөмдү көчүрүп жазасыңар. Айкындоочу мүчөлөрдүн астын толкун сызык менен белгилейсиңер. 3-чү көнүгүүдө болсо, балдар, макалдын маанисин чечмелейсиңер, айкындоочу мүчөлөрдүн астын таап сызасыңар. Жакшы кыз, жакадагы кундуз, жакшы уул, көктөгү жылдыз. 4-чү көнүгүү сүрөт боюнча сүйлөмдөрдү түзүп, баш жана айкындоочу мүчөлөрдү белгилейсиңер. Азаматсыңар, балдар. Силер көнүгүүлөрдү абдан туура аткардыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Үйдөн, балдар, 5-чи көнүгүүнү аткарып келесиңер. Бул көнүгүүдө тексттеги окуяны аякташы боюнча сүрөт тартасыңар. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазып, анын атын атап, айкындоочу мүчөлөрдүн астын сызып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады, балдар. Силерге көңүлдүү болду деп ойлойм. Саламатта калгыла.